Майорду жолкулдатып, Нокенде 41 жаштагы аялдын өлүмүнөн кийин жакындары жаңжал чыгарды. Жалал-Абад облусунун Нокен районунда экскаватор тебелип кеткен жаран көз жумду. Окуя 2024-жылдын 25-мартында болгон. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы турмуш басылмасына тастыктаган маалыматы боюнча Нокен районунун аймагында жол куруп, оор атайын техника экскаватор менен иштеп жаткан 2001-жылы туулган жаран артынан өтүп бара жаткан Нокен районунун 41 жаштагы тургуну аял кишини сүзүп тебелеп кеткен. Анын кесепетинен жабырлануучу алган жаратынан улам каза болуп калган. Бул факты Нокен райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестерине Кылмыш жаза кодексинин 127-беренеси этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү менен катталып, тергөө амалдары жүргүзүлүп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. 2024-жылдын 13-апрелинде тергөөнүн жүрүшүндө шектүү 2001-жылы туулган жаран 48 саатка камакка алынган. 15-апрель күнү шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, Нокен райондук соту тарабынан үй камагына чыгарылган. Социалдык тармакка маркумдун жакындары делген аял кишилер милициянын майорун жолкулдатып, шектүүнү камактан бошотконун айтып айыптап жатканын тартылган видео тарады. Видеодон аял кишилердин бири майорду таш менен чабууга аракет кылганын көрүүгө болот. Милиция кызматкерлери майорду имаратка алып кирип кетишкен. Милициянын маалыматы боюнча, жабырлануучу тарап окуянын чоо жайын түшүнбөй, тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук жараткан. Бул учур бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү болуп катталып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Маалымат булак Турмуш KG. Бишкекте жолго зара ушатып, ичимдик ичкен жолоочулар милицияга жеткирилди. Милициядан билдиришкендей, жолго зара ушаткан жаранга протокол түзүлүп, соттун чечими менен ал 3 күнгө камакка алынды. Дагы 4 адамга коомдук жайда ичимдик ичкени үчүн протокол түзүлдү. Аларга жаза катары 1000 сом айып салынат же 20 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат. Маалымат булак аралаш маалыматтар. Түндө катуу кыйкырык чыккан. Караколдо жерде жаткан кыздын жанынан белгисиз киши качып кеткен. Каракол шаарынын тургундары айрым көчөлөрдө өчүрүлүп жаткан көчө жарыктарын күйгүзүп берүүнү суранышууда. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчасы билдирди. Алардын айтымында жарыгы өчүрүлүп жаткан караңгы көчөдө кылмыштар катталууда. 14-апрелде түндө шаардын Коенгөз көчөсүндө кыздын катуу кыйкырган үнү чыккан. Көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары балконго чыгып фонарик күйгүзгөндө жерде жаткан кыздын жанындагы эркек киши качып кеткен. Мындан улам кызды зордуктоого аракет кылуу фактысы болгонун болжолдонуп жатат. Ал эми Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы аталган окуя боюнча буга чейин милицияга эч ким кайрылбагандыгын билдирди. Бирок билдирүү социалдык тармакка тараганда каттоого алынып, учурда териштирүү иши башталды. Маалымат булак Турмуш KG. Манас көчөсү 40-дом. Мына подъездин ичтеринен бери кирип кеткен сулар. Жалал-Абад шаарында 16-апрелде болжол менен саат 3:54 чамасында кыска мөөнөттө жаан-жап коктук олоттон түшкөн сел суулары жамгырдан чогулган суулар Жалал-Абад шаарынын аймагындагы 8 жер үйдүн, бир көп кабаттуу үйдүн алдын жана бир супермаркеттин ичин каптаган. Сел сууларын жана жолдордогу сууларды арыктарды тазалоого Жалал-Абад суу канал башкармалыгынан 12 коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү департаментинен 25 көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынан 5, Жалал-Абад тазалык мекемесинен 30, Жалал-Абад шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 16 кызматкер тартылды. Учурда тазалоо иштерин алып барышууда. Маалымат булак Кактус KG.